Өткөн аптада президенттин иш башкармалыгынын жетекчиси Каныбек Туманбаев Бишкектеги автобекеттердин мыйзамсыз сатылган жерлерин мамлекетке кайтаруу, автобекеттерди шаардын сыртына чыгаруу иштери башталгандыгын билдирген. Кечээ 22 майда Ак жол жоопкерчилиги чектелген коомунун жааматы жыйналыш уюштуруп, автобекетти көчүрүүгө каршылыктары жок экенин, бирок бир катар талаптары бар экендигин айтышты. Жыйналышта Ак жол жоопкерчилиги чектелген коомунун директору Дүйшөнбү Соорунбаев автобекет жааматынын мамлекетке 3 варианттагы сунушу бар экендигин билдирди. Биринчи сунушта 1 декабрга чейин убакыт берүүнү суранган. Экинчи сунушта автобекеттин имаратын калктын тейлөө борбору үчүн калтырып, Ак жол ЖЧКсына жеке менчикке жер бөлүп берүүнү өтүнгөн. Үчүнчү сунушта жаамат мамлекеттен көз карандысыз баалуу актысынын негизинде Ак жол автобекетинин курулушуна кеткен акчаны толук төлөп берүүнү өтүнгөн. Эң биринчиси эле мындай сураныч менен кайрылып атабыз. Азыр мынакей сезон башталды. Жыл бою күтүп жүрүп, 2 ай 3 ай сезон болот, туурабы? Мына ушу сезон башталды. Ушу сезон бүткүчөктү 1 сентябрга чейин Ак жол автобекетинде калтырып, сезонду бүткөрүп алып, уруксат берсеңиздер, 1 декабрдан баштап биз көчүп кетели. Же болбосо, ал сунуштардын кайсысын кабыл алса, же автовокзалды таштап жер берсе, ошого көчүп кетели, ошол жерге салалы. Же болбосо, автовокзалды буспай, эчтеке кылбай алып, жанагы немеге чоңго центр обслуживания населения. Же болбосо госрегистрге здание кылып пайдалангыла. Эгер андай пайдалана турган болсоңор, бизге разнозначный жер жеке менчикке берилет. Же болбосо, ал вариант силерге туура келбесе, анда айла кеткенде 3-чү вариантты коюп атабыз. Анда Ак жол автобекетин курган акчаны бизге бергиле, төлөп бергиле, независимый оценочный акт менен түзүлгөн. Андан кийин биз жөн эле бошотуп берели, аны объектиге тийбейли, кандай кылып пайдаланасыңар, ал сиздердин өзүңүздөрдүн карооңуздарга калсын деп. Мына 3 вариантты берип атабыз да, алып окуп көрсөңөр болот. Ардык колуңарда турат. Жыйналышта Ак жол автобекетинин бир нече кызматкерлери жарыш сөзгө чыгып, аягында 3 сунушту камтыган атайын протоколду кабыл алышты. Дүйшөнбү Соорунбаев протоколду тиешелүү жерлерге тапшырарын билдирди.